Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктары менен мен Акмарал Нырбекова тааныштырам. Анда эмесе кеттик. Боордош кошуна казак туугандарга Каркыра чек ара бекети аркылуу баруудан шашылбаңыздар. Ыстык Көл облусунун Төп районунун аймагында жайгашкан ал чек ара бекети бүгүндөн тарта 1 мартка чейин жабылды. Буга аба ырайынын кескин начарлашы себеп болгон. Мындан тышкары чек ара бекетинде өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу максатында анын ишин убактылуу токтотууну чечкен. Чек аралар жабылып, тамак-аш азыгы кымбаттап жатат. Эмнеге? Таң калыштуусу өзүбүздөн дагы чыккан азыктар, малдын эти дагы доллардын баасына байланыштуубу? Эмнеге деген суроого сатуучулар доллар кымбаттап жатат жана эмне уйларыбыз акчаны чоң жейби деп нааразы болушууда. 1 декабрга карата доллардын расмий наркын Улуттук банк 84,79 тыйын деп аныктады. Акча алмаштыруучу жайларда болсо орточо сатуу наркы 84,90 тыйын болууда. Ушуну менен ноябрь айында 11 жолу, ал эми жыл башынан бери 26 жолу интервенция жүргүзүлүп, 430 миллион доллар сатыкка коюлду. Тамак-аш кымбаттап жатканда жол эрежесин сактап, айып пул төлөгөндөн сактанып, акчабызды үнөмдөйлү. Эмнеге дебейсизби? Сырткы видео көзөмөл тууралуу мыйзамды күчтөндүрүп, Бишкек жана Ош шаарларынын тышкары аймактарда дагы видео көзөмөл орнотууну Ички иштер министри Улан Ниязбеков сунуштады. Аталган мыйзамдын өзгөртүү киргизилген долбоору 30 ноябрда коомдук талкууга коюлган. Ички иштер министрлигинин маалыматы билдиргендей, коопсуз шаар долбоору боюнча өлкөдө жалпы 306 жерге видеокамералар орнотулат. Мунун алкагында Бишкектин 10 чакты кичи районунда болсо коопсуз район долбоору ишке кирип, 100дөй камера коюлган. Башкы банктын сайтында 1 декабрда Улуттук банк дүйнөлүк көчмөндөр оюндары сериясынын кыргыз күрөш коллекциялык күмүш жана жез никель монеталарынын жүгүртүүгө чыгараарын билдиришкен. Көрүүчүлөрдүн боз үйлөр менен тоолордун фонунда күрөшүп жаткан балбандар монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжетин түзүшөт. Монетанын жогорку жагында болсо дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын логотиби жана кыргыз күрөш жазуусу түшүрүлгөн. Бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктары мына ушулар болду. Сиздер менен Акмарал Нырбекова болдум. Биздин Instagram, YouTube каналдарыбызга жазылып, ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Кийинки эфирден жолугушканча.